Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün sizler menen osiyat jönündө sabak kılmakçыбыз. Osiyat Arapçası el-vasiyye. El-faslu thalith 3. bölük fil vasiyeti osiyat bölümü. Негизи осият деген негизи шариатта баардык келишимдер адамдын тирүү кезинде бекитилет да, ишке ашат анан. Бир гана осияттан башка. Осият адам тирүү кезинде өлгөндөн кийин ишке ашуучу нерсени таштап кетүүсү осият болот. Ошондо биз осияттын өкүмү бир гана өткөндөн кийин деп айттыбыз. Эми осият деген сөз өз эмне? Осият аль-васия деген сөздөн келип чыгат араб тилинде. Бир канча маанилери бар. Негизги мааниси бул. Мисалы, араб тилинде мындай деп айтылат. Ат-таусияту лугатан аля талаби шей'ан мин гайрики лияф'алаху фи гайбатихи халя хаятихи ва бa'да вафатихи. Осият деп араб тилинде бир адамдан бир нерсени талап кылууга айтылат экен. Ошол аткарыла турган нерсеси ал киши өткөндөн кийин боло турган. Башкача айтканда, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин мындай кылып кой деген сөз бул осият. Башкача айтканда, араб тилиндеги осияттын мааниси толук эле кыргыз тилинде дагы ошондой колдонулат. Демек, терминдик маанисин айтабыз. Тамликун мудофун иля ма бa'дал маути би тарикы табарруи. Осият деп бул кайрымдуулук жолу менен өлгөндөн кийин башка бирөөгө бир нерсени ээ чыгартуу осият болот экен. Бул жерде кайрымдуулук жолу менен дедик, бирок осияттагы бир канча түргө бөлүнөт. Мисалы, осият урусат болгон осият болот, аль-васия жаиза. Мустахаб болгон осият болот, аль-васия аль-мустахабба. Анан важип болгон, милдет болгон осият болот, аль-васиятул важиба. Булардын баары азыркы биз айткан аныктамада кайрымдуулук деген сөз үчүн кирбей калды. Ошондуктан чоңураак баардык маанилерин камтып алган эгер аныктамасын айта турган болсок, осият деп эмнени айтабыз? Осият деп талабу шахсин бараата зимматихи мин хукукиллах. Адам өзүнүн мойнундагы жоопкерчиликтен Алла Тааланын астындагы, Алла Тааланын акысы болгон жоопкерчиликтен кутулууну талап кылуусу башка бирөөдөн. Вал ибади биринчиси, экинчиси өзүнүн мойнундагы башка пенделерден болгон жоопкерчилигинен кутулууну талап кылуу. Үчүнчүсү ау тамлику мудофун иля ма бa'дал маути би тарикы табарруи. Өткөндөн кийин бул дүйнөдөн кайрымдуулук иретинде башка бирөөгө бир нерсени ээ чыгартуусу, булардын баары осият болот. Саваун канал мутабарриу бихи айнан ау мутабаррау бихи айнан ау манфаатан. Анан айырмасы жок, осият кылынган нерсе бул зат болобу же пайда болобу, айырмасы жок, бирөөгө берүүсү болот. Ошондо жөнөкөй сөз менен айтсак, 3-кө бөлүп карадык осиятты. Бул осият биринчиде важип болгон осияттар. Бул адамдын мойнундагы милдеттер болот, аткарылбай калган. Же аткарбайм деп аткарганга мүмкүнчүлүк болбой калса, ден соолугуна байланыштуу же өтүп кете турган болсо, көптүгүнө байланыштуу жетишпей калган болсо, анда ошол милдеттерин башка бирөөгө аткар деп тапшырышы осият болуп калат. Мисалы, бир адам 30 жашында намаз окуп баштады. Анан 60-65 жашка келгенде ооруп калып, казаларын окуп, бир 10 жылдык казасы калды, намаздары. Анан каза кылып окуганга жетишпей калдым баарын. Балам, мен өткөндөн кийин тетиги кара буканы союп туруп, анын акчасынан фидиясын чыгарып, намазынын фидиясын берип кой деп осият кылды. Ушул осият важип, милдет болгон осият. Анткени адам өзү жетишпей калса, милдетинен ошол фидия аркылуу, ар бир намазга бир садака питирдин акчасындай берүү аркылуу милдеттен кутулат. Бул нерсе шариятыбызда бар нерсе, Куранда дагы айтылган.
Ошондо окулбай калган намаздар, тутулбай калган орозолор, ушул сыяктуу бир милдеттерди кафараттар, мен өлгөндөн кийин сен ошону төлөп кой деп тапшырып кетсе, алдан осуят болот экен. Бул важип болгон, милдет болгон осуят дедик. Экинчиси бул пенделердин алдындагы милдеттер. Ошондо мисалы бирөөгө осуят кылып, мен паланчанын көңүлүн оорутуп койдум эле. Ошон үчүн мен өткөндөн кийин могул буюмду же бул байлыкты паланчага берип кой, мени кечирсин, акысын адал кылсын деп кетсе, ал дагы осуят болуп эсептелет. Үчүнчүсү табарру иретинде, кайрымдуулук иретинде жасалган осуят бул мындай. Мисалы бир киши бир ымыркайды багып алат. Бакканда асырап, кадимкидей эле жанагы өзүнүн баласындай чоңойтот, бирок бул өзүнүн атын берсе бакма балага, шариятта арам, билебиз. Мен сенин атаңмын, могул фамилия сенин фамилияң деп бергенге болбойт. Бирок ымыркайды өзүнүн атын бербестен ымыркайга, мисалы бала өзү жетим бала экенин билип, анан же анын ата энеси башка бирөөлөр экенин билип, бирок бакма атасы ушул экенин билип чоңойсо, бул шариятта чоң сооп. Мындай соопчулукту мусулман адамдар кылыш керек. Эми мисалы анын 5 баласы бар, 6-чы бир баланы же кызды багып алды, анан чоңойтты, бирок билет баары анын бакма баласы экенин. Шариятта беркилердин бир тууганы болбойт. Эгер эмчектеш бир тууган болбосо, мисалы ата энесинин апасынын алдында, мисалы кыз болсо жолчудан жүрүш керек, атасынын алдына деген өкүмдөр бар. Бул эми биз азыр буга токтолбойбуз. Маселеси, ал багып алган киши өтүп кеткенден кийин бул дүйнөдө анын мурасы анын мураскорлоруна гана бөлүнөт. Мисалы 5 баласы болсо 5-өгө гана бөлүнөт, 6-чы жанагы багып алган кызга бөлүнбөйт. Ошол кезде кайрымдуулук иретинде балдарына айтып, мен өзүмдүн мындай байлыгымды могул кызыма багып алган осуят катары тапшырдым десе, шариятта өтөт. Анын алдында милдеттүү эмес эле, карыз эмес эле, бирок өзү боор ооруп, өзү чоңойткон кыз болуп, анан өзүнүн кызы катары көрүп чоңойгондо, ага мурас албагандан кийин ушул бир аз бөлүгүн, мисалы эң ашып барса, байлыгынын 3-төн 1-ин тапшырса болот. Ошону дагы осуят деп атабыз. Демек, осуят 3 түрдүү болду. Булардын баардыгынын аныктамасы: бир адам мойнундагы милдетин, Алланын акысы болгон милдетинен кутулууну башка бирөөдөн талап кылуу бул осуят болуп эсептелди. Же башка бир адамдын акысынан кутулууну талап кылуу осуят болду, же башка бирөөгө кайрымдуулук иретинде өлгөндөн кийин бир нерсени багыштоо дагы осуят болду. Анан багышталып жаткан нерсе бул же зат болуш керек, мисалы үй, машина деген сыяктуу, же акча, же айын болуш керек, же манфаа болуш керек, пайда болуш керек. Мисалы бул үйдө паланча жашасын деген дагы осуят болот. Осуяттын аныктамасын азыр мен сиздерге бир аз айтып, түшүнүктөрдү айтып берем, анан кайрадан ушуну иншалла кайталайбыз, чечмелеп кайталайбыз. Демек, осуяттын маанисин түшүндүк. Эми осуяттын хикматы мындай экен да: адам өзү тирүү кезинде бир нерсеге муктаж болуп калышы мүмкүн. Мисалы азыр барчылыкта жашап атса, эртең кедей болуп калышы мүмкүн. Адам келечекти билбейт, эртең эмне болорун билбейт. Ошол эле кезде адам өзүнүн иштерин, мисалы, толук аткарбай калышы мүмкүн, милдеттерин, мойнуна жүктөлгөн намаздарын окубай калышы мүмкүн, жетишпей калышы мүмкүн, же жахил болуп жүрүшү мүмкүн, Кудай сактасын. Ошол учурда бул осуят ушундай бир ибадат. Ал сен акчаңды азыр колдоно бересиң, бирок сен өткөндөн кийин сенин мураскорлоруң сен үчүн жанагы жакшылык кылбай коюшу мүмкүн, же сенин намаздарыңды толуктабай коюшу мүмкүн, фидиясын берип. Ушундай коркунуч болгондо сен осуят айтасың. Ошол нерсе осуят болуп атат. Осуяттын хикматы: адам тирүү кезинде пайдалана берет байлыгынан, анан өткөндөн кийин дагы кабырына жаттаган пайдалана берет. Бирок бул осуят болуп калат. Эми анан азыр мисалы динден кабары жок көп мусулман бир туугандарыбыз завещание жазыш керек ар бирөөгө деп түшүнөт экен. Ал исламда завещание деген жок. Исламда бул мурас илими өзүнчө
окутулат мурас илимин. Алла Таала мурасты өзү Куранда ийне жибинен бери айтып чечмелеп берген. Башка өкүмдөргө башка өкүмдөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи түшүндүргөн же кийинки алымдардан изилдеп чыккан. Бирок бир гана ошо мураска көп токтолуп Куран майда чүйдөсүнөн бери айтып кеткен, анткени бул байлык маселеси болуп аткандыктан. Бирок ошондо сен мураскоруңа мурасты бөлүп бере албайсың. Болгону осуят катары башка бирөөгө бир нерсени багыштасаң болот экен. Ал жөнүндө дагы иншалла айтабыз бул сабактан кийин. Демек, негизи осуят кылуу өзү шариятта талап кылынган. Бакара сүрөсүнүн 180-аятында айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Кутиба алейкум иза хадара ахадакумул мауту. Эгер силердин бирөөңөргө өлүм келе турган болсо, башкача айтканда өлүм төшөгүндө жатса, ин тарка хайранил васияту лил валидейн вал акрабин. Анда жакындарына, ата-энесине осуят калтырсын дейт. Бул жердеги жакшылык калтырса дегендеги жакшылык деген сөз бул жерде байлык деген сөз болот. Бул өкүм кийин мурас өкүмдөрү мурас аяттары менен өчүрүлгөн, бирок осуяттын өзү ушул жерде кала берген. Демек, осуят болуш үчүн сөзсүз ижаб вал кабул, сунуштоо жана кабыл алуу керек. Башкача айтканда, сөз айтыш керек. Мына мен паланча акчамды, мынча миң сомумду паланчага өлгөндөн кийин осуят катары калтырдым, силер берип койгула дей турган болсо, экинчи тарап ошону кабыл кылыш керек. Кабыл кылганда болгону осуят айткан кезде, тирүү кезинде, осуят берүүчү адам тирүү кезинде кабыл кылса ал өтпөй калат. Же кабыл кылбаса дагы ал жоголуп кетпейт. Кабыл кылуу маселеси адамдын көзү өттү бул дүйнөдөн. Андан кийин сунуштоо ишке ашат дагы, ошол осуятты угар замат кабыл кылса же кабыл кылган нерсени билдирсе, осуяттын негизги өкүмү бул мустахаб. Шариятта жактырылган, чакырылган, кылууга чакырылган нерсе. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна Аллаха тасаддака алейкум би сулуси амваликум." Инна Аллаха, чындыгында Аллах Таала, тасаддака алейкум, силерге садака катары берди, би сулуси амваликум, силердин байлыгыңардын 1/3 дейт. Фи ахири а'маликум, өмүрүңөрдүн аягында. Зиядатан фи а'маликум, амалдарыңарга кошумча катары. Фадауху хайсу ши'тум, аны каалагандай колдонгула. Демек, Аллах Таала мурасты бөлүштүргөндө Куранда осуятка байлык таштаган. Ошол байлыктын көбү канча десе, 1/3 болуш керек. 1/3 көп болбош керек. Эгер 1/3 көп болсо, анда жанагы мураскорлордун уруксатына муктаж болуп калат. Эми мындай деп айтабыз, мисалы, бир кишинин 5 баласы бар. 5 баласы бар, анан ата-энеси бар. Ал киши өткөндө ата-энеси, анан 5 баласы, аялы мурас алышат. Бирок, мисалы, $100,000 мурас калтырса, ошол $100,000 ичинде өлгөн адам тирүү кезинде мен 25,000ге мисалы паланча деген жерди сатып алып кедейлерге берейин, алар өздөрү бир нерсе кылышсын, ошол жакта иштетишсин деп осуят кылып кеткен болсо, анда айткан сумма жанагы таштаган мурастын 30%-инен аз болгон болсо же 30% менен барабар болгон болсо, анда аткарылышы керек болот. Эгер ошону аткарбай туруп 5 баласы ошону мурас катары бөлүп алып жеп койгон болсо, анда арам укатты жеген болот. Эгерде өлгөн адам мисалы $100,000 $50,000 мураска калтырса, $50,000 мечит салып койгула деп туруп өлүп кетсе мисалы, анда ал аткарылыш керекпи, аткарылбаш керекпи? Өткөн адамдын ошол $100,000 ичинде $30,000 сөзү өтөт. Анткени Аллах Таала бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат: Аллах Таала силердин байлыгыңардын 1/3 силерге калтырды өмүрүңөрдүн аягында дейт, саллаллаху алейхи вассалам. Демек 30,000. Ал эми калган айтылып калган 50,000дин 20,000 эмне болот? Ал 20,000-ин мураскорлор уруксат берсе гана осуят катары кетет, бербесе осуят болуп кетпейт. Бирок 30%-на жанагындай кол тийгизе албайт мураскорлору. Ошондой эле осуят берилгенде сөзсүз бөтөн кишиге берилиш керек.
жанагындай өзүнүн мураскорлорунан тышкаркы адамдарга берилиш керек. Эгер мураскордун өзүнө осият кылып койсо, ал дагы болбойт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инналлаха а'ата кулли зи хаккин хакка". Чындыгында Алла Таала ар бир акылуунун акысын берген дейт мурас илиминде. Ала ла васият лил варис. Ошондуктан мураскорго осият жок деген. Мураскор өзүнүн үлүшүн алабы, айтылабы шариатта, андан башка мурас калтырып осият кылып кеткенге болбойт деп атат. Буга жогорудагы эле мисалдай бир кишинин мисалы 5 баласы бар. Анан бул өлгөндө 5 баласы ата-энеси, анан аялдары мисалы мурасын алат. Бирок мен ушул 5-чи баламдын эң акыркысын, эң кенже баламды жакшы көрөмүн. Буга канча бөлүнсө, ошонун үстүнө дагы мисалы могул үйдү кошуп берип койгула дей турган болсо, анда ушул кишинин өзүнүн мураскоруна осият кылып аткандыгы шариатта өтпөй калат деп айтабыз. Бирок ушул хадистин уландысы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Илля ан южизаху ал-варасату". Эгер мураскорлору уруксат берсе гана уруксат болот дейт. Эми маселе мындай болду. Адамдын 5 баласы калды аркасында. Алардын 5-өсүнө баарына бирдей таратылды, бирок акыркысына көбүрөөк таштагыла деп атасы могул үйдү акыркы кенже балама таштагыла деп осият кылып кетти. Эгер үй кала турган болсо, эң акыркы баласына, анда өзүнүн үлүшүнөн көбүрөөк алып калат мурасты. Анда кандай болот? Ошондо сөзсүз жогорудагы жана анын байкелери уруксат бериш керек экен. 5 баланын 4-өө тең уруксат бериш керек экен. Ошондой эле ата-энеси, аялдары мисалы. Ошондуктан эми биздин азыркы заманда мисалы биздин элде ушундай адат бар. Үйдүн кенжеси үйдө калат, ата-энесин карайт, атанын конушунда конот, анан ошолордун жерин иштетет, үйүндө жашайт. Улууларды атасы чоңойтуп, үйлөп, жайлап, бөлүп жиберет. Кыздарды узатат мисалы. Анан атасы өткөндөн кийин балдар келип, жанагы үйдө калган баладан бизде шариатта, бизде адатта салт болуп калган үйдү сурабайт. Могул үйдүн мисалы ар бир өзүңдүн үлүшүбүз бар, ушуну сатып туруп акчаларыбызды алып алалы дебейт. Эмнеге? Анткени адат катары калыптанып калган ал-адату мухаккама, мисалы эреже бар, адат бул өкүм берүүчү дейт. Адатта атасы кичинекей баласына үйдү бериш үчүн, калтырыш үчүн чоңдорду үйлөп, жайлап, бөлүп жиберет мисалы. Анан кичинекей эң кичүү баласы ата-энесин дагы карайт, ата-энеси анын колунда болот. Анткени жанагы атасынан калган мурас, ошол үй ошонун колунда калат кийин атасы өткөндөн. Ошондуктан ушул салт шариятыбызга туура келеби, туура келбейбиз? Бул салт шариятыбызга туура келет эгер башка бир туугандар баары ушул нерсеге макул болуп, ыраазы болгон болсо. Адатта элибизде ушундай болот, анан баары эле ыраазы болот. Анткени мен учурунда атам мени үйлөп жайлаган, мен ушул нерсеге ыраазымын, сен атамдын үйүндө кал, ушул жака кийин чогулуп турабыз, атанын жанагы биздин үй, атабыздын үйү төрү ушул болот деп келишип алышат. Бул шариатта ушундай болсо туура. Эгер алар нааразы болсо, же бирөөсүнө жетпей калып, мага дагы бер дей турган болсо, анда бөлүшүүгө тийиш мурас. Кийин демек мурас маселесинде, осият маселесинде бир канча шарттар бар. Шарт ошол осият берүүчүнүн өзүндөгү болгон шарттар бар. Бул жерде эң негизги шарт бирөө эле. Бул осият калтырып жаткан адам жарамдуулугу болуш керек. Ал ахлияту табарру, кайрымдуулук кылууга жарамдуу болуш керек. Акыл эси соо болуш керек мисалы, же акыл эсинен айнып, же өлүм төшөгүндө жатып эмне болуп атканын түшүнбөй, же өзү билбей кол коюп, же мурас осият айтып кетсе, анда болбой калат. Демек, акыл эси соо абалында кайрымдуулук кылууга жарамдуу болгон абалда осият айтыш керек. Бул биринчи шарт болду. Ал эми осият кылынган адамга кандай шарттар бар? Осият кылынган адамга болгон шарттын эң биринчиси, ошол осият кылып аткан учурда ал бул дүйнөдө бар болуш керек.
чындыгында бар болуш керек, мисалы тирүү басып жүргөн адам болуш керек, же өкүмдүү бар болуш керек. Эненин курсагында болсо дагы анда бар деп эсептелет өкүмдүү. Эгер жок адамга, мисалы же өтүп кеткен адамга, же кийин төрөлө турган, азыр бойдо дагы болбогон адамга осуят калтырганга болбойт экен. Демек сөзсүз тирүү адамга, бар адамга осуят калтырыш керек экен. Анан дагы бир шарт бар бул жердечи. Мисалы боюнда кезинде, курсактагы кезинде осуят кылса бирөө. Мисалы паланча кызым, багып алган кызым, анын курсагында баласы бар азыр, мисалы ошол төрөсө, ошол балага мен ушул үйдү багыштадым, ушул үйдү таштадым деп адам жанагы бакма ата осуят кылып кетсе. Ошол курсактагы баланын төрөлүшү осуят кылгандан кийин 6 айдын ичинде болуш керек. Андан азыраак болуп калса, анда бул осуят өтпөй калат. Анткени шариятта курсакта деп качан эсептелет? Ошол 6 ай көтөрүүнүн эң азы 6 ай. Андан азыраак болсо, анда демек жанагы же никеде болбой калат, же айтылган бала болбой калат. Эгер көбүрөөк 1 жылдан кийин төрөлүп калса, мисалы. Ошондуктан айтылган убакыттан кийин 6 айдын ичинде эгер төрөлсө, анда ошол тирүү деп, бул дүйнөдө бар болчу деп өкүмдө эсептелип, осуят алууга жарамдуу болот. Анан сөзсүз боюнда бар аялдын дагы эмеси болуш керек, күйөөсү болуш керек болот да. Күйөөсү жок, боюнда болуп төрөлүп атса, анда дагы шариятта эми bunday маселелерди токтолбой эле коелу, бирок жанагы бир аз талаш маселелер бар. Бала өзү бимаин мухтарам деп коет, урматталган, сыйланган, жанагы никедеги болгон бала болуп эсептелиш керек болот. Эми осуят кылынып жаткан нерседе шарттар бар. Осуят кылынып жаткан нерседеги шарт бул осуят кылган адам өлгөндөн кийин жанагыны берүүгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Ал зат болобу, байлык болобу же пайда болобу, айырмасы жок. Айтып аткан кезде бар болобу, жокпу, айырмасы жок. Өлгөндөн кийин, мисалы, бир киши айтат, жанагы 5 баланын атасы, мисалы, менин Жалал Абад шаарында, мисалы, Манас шаарында үйүм бар. Үйүм болот, ошол үйдү паланчага осуятка бердим деп койсо. Бирок ошол айтып аткан кезде үйү жок болчу. Бирок андан кийин үй алып, даярдап коюп анан өлүп кетсе, анда өлгөндөн кийин ошол бар болсо болду. Бул затка мисал болду. Эми пайдага мисал, менин мисалы бир канча кабат үйүм бар. Ошол чоң жанагы бир канча квартиралар бар үйдүн бир квартирасын студенттерге мен студенттер пайдаланууга осуят кылам деп баласына айтып кетет. Ошондо балам могул квартирада студенттер жашасын деп айтып кетет. Анын пайдасын Алла Таалага вакыф кылып коет да. Ошондо баласы өзү өлгүчө жанагы үйдү башка бирөөлөргө бербей, же аренда албай ал үчүн студенттерди, дин окуган студенттер жашаганга берип кетет. Бирок үй жанагы мураскордун атында болот. Демек, затты дагы осуятка калтырса болот экен, пайданы дагы осуятка калтырыш керек экен. Негизги маселе ошол калтырылып жаткан осуятка калтырылып жаткан нерсе өлгөндөн кийин бар болуш керек экен, сөзсүз. Айтып аткан кезде бар болобу, жок болобу, анын айырмасы жок. Ал-васияту тамлику мудофин иля ма ба'дал маути би тариqi tabarru. Осуят деп өлгөндөн кийин кайрымдуулук жолу менен, кайрымдуулук илетте бирөөгө бир байлыкка ээ чыгаруу осуят болду. Юштарату ли сиххатил васияти каунал муси хурран балиган ақилан мухтаран ахлан ли табарруи. Жана осуяттын шарты, осуят кылып жаткан адам сөзсүз эркин болуш керек, кул болбош керек, бул түшүнүктүү эле, балагатка жеткен болуш керек, акыл эси толук болуш керек, өз ыктыяры менен осуят кылыш керек, жана кайрымдуулук кылууга жарамдуу болуш керек. Бул жөнүндө дагы айттык. Ал муса лаху хайян тахкикан ау тaqdiran. Жана осуят кылынып жаткан адам бар болуш керек. Ал чындыгында барбы, же кийин төрөлөбү, курсактабы, өкүмдө барбы, айырмасы жок. Бул дүйнөдө болуш керек. Вал муса бихи кабилан. Анан
бирөөлөр ушинтип айтса мисалы түшүнбөй калышы мүмкүн да. Кабыл кылыш шарт болду го осуятты өткөндөн кийин адам. Ошол осуят кабыл кылганда булар кантип кабыл кылат дейт да. Же кабыл кылганын билинбейт, же кабыл кылаарын билинбейт, мисалы курсактагы бала. Ооба качан ал кабыл кылмайынча же баш тартмайынча осуят мурас катары бөлүнбөй сакталып тура берет. Бир гана эгер осуят кылынган нерсе жалпы адамдарга болсо, жеке адамга эмес, коомчулукка болсо, мисалы могул жерде могул мисалы Бишкек шаарынын кедей кембагалдарына багыштайм осуят катары десе, анда бул жерде кабыл кылуу шарты жок. Бул жерде баары эле пайдалана берет. Кабыл кыла турган жак болсо, жеке тарап, ал качан кабыл кылмайынча эч жака бөлүнбөй сакталып туруш керек болот. Вал муса бихи кабилен лит-тамлики ба'да маутил муси. Ошондой эле осуят кылынган нерсенин шарты эмне дедик? Адам осуят кылдырып өткөндөн кийин ошону тапшырууга мүмкүн болуш керек, бар болуш керек болду. يجوز لمن لا دين عليه ولا وارث له أن يوصي بماله كله أو بعضه لمن يشاء. Ошондой эле кимдин карызы жок болсо жана мураскорлор эгер жок болсо, байлыгынын баарын же көпчүлүгүн же кээ бир бөлүгүн осуят кылып койсо боло берет. Бул мен жана башында осуят байлыгынын 3/1 эле болот деп айттым. Эмнеге? Анткени ал кишинин балдары бар эле, мураскорлору бар эле. Эгер адамдын мураскорлору жок болсо, ата энеси, аялы, балдары жок болсо, анда ал каалаганча кааласа бардык байлыгын осуят катары бирөөгө завещание кылып тапшыра берсе болот экен. Бир шарт менен карыздар болбош керек экен. Эгер карыздар болуп туруп, карыз ошол байлыгынын баарын жаап кетсе, анда осуят тапшырылбай калат. Эгер кайсы бир бөлүгүн жапса, мисалы байлыгынын баарын осуятка тапшырды, бирок жарымын карыз экен, карыз алып койду, анда калган жарымы осуят катары өтө берет. من كان عليه دين مستغرق لماله فلا تجوز وصيته إلا أن يبرئ غرماءه. Эгерде карыздар болуп туруп осуят кылса, акчасынын баарын, анда карыз ээлери уруксат бермейинче осуятка жумшалбайт. Карыз ээлери өзүнүн акысын биринчи алыш керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетебиз. Эгер адамдын эч кимиси жок болсо, балдары жок болсо, аялы, ата энеси жок болсо, анда ал адам эгер осуят кылбай өтүп кеткен болсо, жалпы момун мусулмандардын жана казынасына расул мал деп коет, бюджетке акча бюджетке кетип калат. Ошондуктан бул жерде эгер эч кими жок болсо, байлыгынын баарын башка бирөөгө багыштап койсо дагы боло бере турган болду шариатта. لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازته الورثة الأخر بعد موت الموصي وهم من أهل تبرع. Ошондой эле жана айткандай, осуят мураскорго кылынбайт. Кылынса эгер, анда башка мураскорлор, мурас алчулар уруксат бериш керек жана алар кайрымдуулук кылууга жарамдуу болуш керек дедик. Жанагы мисалда бир кишинин 5 баласы болгон, ошонун бирөөсүнө үйүн калтырып кетип аткан мурасынан ашыкча, анан калган 4-өө ошого макул болуш керек экен деп айттык. تجوز الوصية بالثلث للأجنبي عند عدم المانع من غير إجازة الورثة. Бөтөн адамга, баткенде бегана деп коет го, бөтөн адамга байлыгынын 3/1 ичинде осуят айтса болот. Анан бул жерде башка бирөөлөрдүн, мураскорлордун уруксаты кереги жок. Уруксаты тие албайт. Вала тажузу бима зада аля thuluthi, бирок 3төн көп нерсени осуят кылып калтырса, анда өтпөйт. Илля ида ажазат кул варасату бада маутил муси. Эгер бир гана эгер мураскорлору уруксат берген болсо, осуят айткан адамдын көзү өткөндөн кийин. Мисалы, көзү бар кезде бирөөгө байлыгынын жарымын беремин өлгөндөн кийин алсын деп койсо, мураскорлор коркконуна макул болуп коюшу мүмкүн. Мураскорлордун демек ыраазычылыгы, макулдугу мурас ташталып жаткан адам өткөндөн кийин болот, эсептелет экен. وهم من أهل التبرع ولا عبرة بإجازتهم في حال حياتهم. اختلاف الدين والملة. Эми адамдардын диндеринин башка болушу, вал милля жана
миллеттердин, элдердин башка болушу ла ямнау сихатал васия, осияттын туура болуусун тоспойт. Фатажузу минал муслими лизиммии вал мустамани ва минхума лил муслими. Демек, осият уруксат болот. Мусулман адам эгер ошо мусулман өлкөсүндө жашаган зимми капырга осият кылса дагы болот. Жана калса мусулман өлкөсүндө жашаган зимми капыр адам мусулманга өзүнүн байлыгын осият кылса болот. Мустаман боюнча эми талаш бар. Мустаман деген мусулмандар менен согушуп жаткан тараптан бирөө, душман харби, мусулмандардын өлкөсүнө уруксат сурап кирсе, мусулмандар анын амандыгын камсыздап берет. Ошону мустаман деп коет. Аманчылык менен кирген, виза менен кирген адам. Ошолорго дагы берилсе болот деп айтты. Бирок бул Ханафи мазхабына талаш. Бирок ошондо эмне болду? Негизи осият бул табарру маселеси болду да, кайрымдуулук маселеси болду. Ал эми кайрымдуулук маселесинде мисалы садака, мындай кошумча садака болобу, ушундай жакшылык кылуу бирөөлөргө, булардын баарында шариатта кайры диндерге дагы кылына берсе болот кайрымдуулук. Керек болсо мисалы ошол талап кылынат шариатта. Анткени Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу билля аль-Мумтахина" сүрөсүндө لا ينهاكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Алла Таала силерди тыйбайт дейт. Эмнеден тыйбайт? Силер менен согушпагандарга жана силерди үйүңөрдөн чыгарып, жериңерди тартып алып чыгарып жибербегендерге силердин жакшылык кылууңардан Аллах Таала тыйбайт. Аларга жакшылык кылгыла, ва туқситу илейхим, жана аларга адилеттүү болгула дейт Аллах Таала. Демек, капыр болобу, мусулман болобу айырмасы жок. Мусулман адам, эгер ал адам мусулмандардын арасында жашаса, мисалы капыр адам, ага осият калтырып кетсе, шариатта болот экен, жана ушун үчүн жада калса сооп таап жатат. Анткени бул кайрымдуулук маселеси болгондуктан. Эми لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية صراحة أو دلالة كموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول ولا رد أو دلالة. ошондо لا يملك الموصى به إلا بقبول الوصية. Осият кылынган нерсе, осият айтылган адамдын макулдугу менен гана анын мүлкүнө өтөт. Же макулдугун билдирген иш-аракеттер аркылуу гана ошонун мүлкүнө өтөт дедик. Мисалы, жада калса эгер макулдугун же каршылыгын билбей эле осият багышталган адам осият айткан адамдан кийин өтүп кеткен болсо, анда да аны өтө берет. Анткени бул жанагы макул каршы болбогондон кийин макул дегенде эсептелип калат. Вала ясаху кабулуха илля бада маутил муси. Бирок кабыл кылуу ошол осият тапшырган адам, осият айткан адам өткөндөн кийин гана болот дедик, буну айттык. Файн кабилал муса лаху бада маутил муси сабата лаху милкул муса бих. Эгерде осият кылган адам өткөндөн кийин осият алган адам осиятын кабыл кылса, анда кабыл кылуу менен мүлкүнө өзүнө өтөт. Саун кабадаху амлам якбидху. Ал колуна алдыбы, албадыбы айырмасы жок. Буну эмнеге айтабыз? Биз мурунку соодаларда айтканбыз, соода жана келишимдерде. Белек келишими бар. Бирөөгө белекке берсе, белекти колуна алмайынча мүлккө өтпөй турган болду. Мисалы, көлдөн бирөө бир коттедж подарка кылган болсо, ал жака барып ошол болду алдым деп документтерин өткөрмөйүнчө белек өтпөй турган болгон. Бирок осияттан да эмес экен. Осиятты айтып койгондон кийин ал көрбөй туруп деле кабыл кылып койсо мүлкүнө өтө берет экен. Файн мата бa'da al-maut qabla al-qabul aw radd intaqala al-musa bihi ila milk warasatihi. Кечиресиздер, мен азыр бул текстти аралаштырып туура эмес окуп алыптырмын. Эгерде мурас осият калтырган адам өтсө, анан осият ала турган адам кабыл кыла элек же кайтара элек
өтүп кеткен болса, анда осиятка өтпөй калат. Мен жана өтүп калат деп жаңылып айтып алдым. Демек, кабыл кыла эле өтүп кеткен болса, анда кайра осият айткан адамдын мураскорлоруна мурас катары өтүш керек болот, мурас катары бөлүнүш керек болот. Ушуну менен осият маселесин бүттүк иншалла. Анан мурас маселеси бар. Мурас маселеси бир аз эле аны айтып коеюн. Яттабиу фил мирас أحكام الشريعة الإسلامية في حق المسلم وأما الذميون فيتبعوا في مواريثهم أحكام أحوالهم الشخصية وإن تراضوا وترافعوا إلينا يحكم بينهم بحكم الإسلام. Ал эми мурас маселелеринде мураста мусулмандар бири-бирине мурас алганда шариаттагы айтылган өкүмдөр аркылуу алат. Ал мурас илимин өзүнчө өтөбүз иншалла. Ал эми зиммийлер, мусулман өлкөсүндө жашаган кайры диндер, алар мусулмандардан мурас ала албайт. Бирок алар өздөрү бири-бирине, кайры диндер бири-бирине мурас берсе, өздөрү каалаганда өздөрүнүн динине жараша бере берет. Бирок эгер алар мусулмандарча чечип бергиле деп мусулмандарга кайрылган болсо, мусулмандар алардын маселесин ислам боюнча чечип берүүгө милдеттүү. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Аллахым баарыбызга туура түшүнүк берсин, пайдалуу илим берсин, илимдерге амал кылууну насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.